Ассаламу алейкум, урматтуу Сезим Групп YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Эгер сиз балык багууга кызыксаңыз, балык чарбасын түзүп киреше табууну кааласаңыз, анда бул эфир сиз үчүн. Алгач каналыбызга катталыңыз. Ал үчүн болгону подписаться кнопкасын басыңыз. Дагы да жакшы видеолорду көрүүнү кааласаңыз, комментарий жазып, видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Бул жер жаңгак токою менен дүйнөгө белгилүү болгон кереметтүү Арстан Бабат айылы. А биз бүгүн сөз кыла турчу инсан мына ушул айылдын жашоочусу Рахман деген агабыз. Рахман ага тоо башынан орун алган табигый таза сууда балыктын форель түрүн өстүрүүнү колго алган. Ал эле эмес, үйүнө келген ар бир турист үчүн толук кандуу шарттарды түзгөн. Анда сөз башынан болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай чыгышпы? Жакшы, ден соолук. Жакшыбы? Биз сиздин ушул атыңызды алыстан угуп келдик. Сизден ушул Арсланбапта балык кармаган бир гана Рахман деген киши бар. 2 жылдан бери форельди жакшы өстүрөт деген бир маалыматтар болгондуган ошону бир тактайлы жеринен көрөлү деп атайын сиздин короңузга башпак олтурабыз. Туура, рахмат, кирилер. Канча жыл болду форель балык өстүргөнүңүзгө? Мен өстүргөнүмгө 3 жыл болду. 3 жыл? 3 жыл болду, ооба. Бул балык багуу идеясы каяктан келди? Бунун идеясы Капчыгайдан алып келдим, Казакстандан. Анан кийин мана өзүмүздө Бишкектен алып келдим, малек личинкесин. Ошондой кылып өстүрүп атабыз. Кыйынчылыктар биринчи башталганда кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык болду, алгындай кором жеми кымбат. Ошолорго азгына кыйынчылык болду. Анан өргөнүп калдык энди. Канча балык алып келдиңиз эле? 5000 штук. 5000 штук. Бүгүнкү күндө балыктарыңыз жетилди да? Ооба. Бул балыктарды эмне максатта алып келдиңиз? Ошол келген эс алуучуларга? Жок, мен бул балыктарды алып келгениmin себеби мана Россияда көп жүрдүм, Владивостокто иштедим. Уже мана Кыргызстан балдарыга мен ушундай деп айткым келет. Россияга барбай, чужой элдерге барбай, mana shu жерде иштесем болот экен. Балык бакып, кой Демек, мунун баардыгын өзүңүз сырттан көрүп келдиңиз. Сырттан көрүп келдим. Анан кийин сыртта эле иштебестен өзүбүз ошону өзүбүздүн жерде да жасаса болот деген ой келди. Ооба, өзүбүздүн жерде жасап, мана айлабай бир иш болот экен, жумуш болот экен. Ошону ушундай кылып Анда жүрүңүз эми биздин YouTube'дагы катталуучуларыбыз дагы сиздин балыгыңызды көргөнгө ашыгып атышса керек. Майли, жүрүң. Жүрүң көрөлүксү. Атайын тапчандарды да жасаткан экенсиз, э? Ооба, мана меймандарды тапчан Mana şu жерде. Мынакей, урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй, Рахман агабыздын балыктары караңыздарчы. Рахман ага, бул нандан башка эмне бересиз бул балыктарга? Жок, өзүнүн корум жеми болот. Германский жеми болот, кытайский жеми болот. Бир махал ошондон берем. Бир махал нан жаптырып берем, бир махал кушканадан отход алып чыгып, уну местрогдон чыгарып уну берем. Суу кайсыл жактан келет? Суу чоң водопад суу келет. Чоң, демек Арсланбаптын чоң шаркатман суусу мына ушул көлгө коюлат. Ооба, чоң шаркатман суу келет. Бул постоянно мана соголбойду, постоянно акып турат. Бул жерде жетилген балыктарды кайсыл жака сатуу жагы кандай болот? Уну немеден келет, Ош, Жалал-Абад, Кара суу, мана Бишкектен келет, өзү мына келип өргөнүп калган мен. Дайымкы клиенттериңиз бар, кардар бар. Клиенттер бар, кышын жазын өзү кеп турат. Дем алып, нема кылып мен магазинге, базарга алып чыкмайм. Бул балыкты кароодо сизге ким көмөктөшөт? Мына аялым көмөктөшөт, оолум көмөктөшөт, айлабы семейный. Анан ушул балык багат элем деген мындай көрөрмандар болуп калат да. Ошолорго сиз ушул балыкты өстүрүп аткан, практика жүзүндө багып аткан киши катары эмне кеңештерди берет элеңиз? Эмнесине көңүл буруш керек? Канча мал жем берилет дегендей? Мына Арсланбапта эми балык койгонлор көп болуп атат. Мен келип сурап атат, мен билгенимди айтып атам. Бирок энди бирини чукуп коюп, балыкты коюп койсок өспөйдү.
Bunu hem belki adam singari girip buladı, atravlение buladı, temperatura çıkardı, unga antibiyotik dары beriş gerek. Ana vovремя qarash gerek. Üçma. Дарыларын каяктан аласыз? Darılarını firmadan alam, Bişkek'te firmadan. Бул жерде жөн эле казып даярдагансыз да, көлмөн же мурда бар беле бул жер? Yok yok kazık özüm hayırlap, sanksiyonlarga kazık Osman kazıklıp hayırlaganım. Алдыда кандай максаттар бар? Бул балыкты көбөйтөйүн, мына бул көлдү чоңойтоюн деген ойлор барбы? Endi mana bu yerde daha kichkina bir 15 tutuk yerim var ana bu. Mana shu yerga ham ko'l qilish maqsadim bor. Cho'ngroq qilib. Бул балыктарды Бишкектен Казакстандан алып келдим деп атасыз. Жолдо келатканда кандай түйшүктөр болду, эмне кыйынчылыктар болду? Yolda kelayotganda bir 10 saatga ruxsat bergan, 10 saatdan oshib qolgan bo'lsa, o'zi o'ladi. O'sha taksiga bir 500 so'm qimmatroq berib, чтобы tezroq haydasiz kelish uchun. Демек 10 saаттын ичинде алып келип калыш керек бул балыкты. Алып келип суга салбасаң өлүп калат. Suga salmasa o'lib qoladi. Мына бул суунун келилген багыты жөнүндө айтып берсеңиз, жүрүңүз. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй, мына бул суу Арсланбапты билген кишилер үчүн Арсланбапта кичи жана чоң шаркыратмалар бар. Мына бул сиздер көргөн тоонун башындагы суу ошол чоң шаркыратма деп аталат. Мына бул балыктар үчүн келген суу ошол чоң шаркыратманын суусу экендигин балыктын балык чарбанын ээси Рахман ака да айтып отурат. Рахман ака, анан негизинен сууга дагы маани бериш керекпи балык өстүрүүдө? Обязательно суу анау начальнийлер келип сууну эми алги биз мен эми түшүнбөймүн. Сууну текширип көрдү, балыкы жетерлик, алгындай немелери толук жетерлик экен. Bizim ana asıl suu. Ana bunu suyun içinde dağı algı balıkı jaka turgan, jakbay turgan. Suunun составындағы bardığı yok. Элементтер бардығы бар екен демек. Элементтер бардығы бар екен. Жақсы бірақ жақсы тоңайып атат, жақсы өсіп атат. Сізге мәселен жергілікті бийлик тарабынан колдоолор, жардамдар болот, кандай жардамдар болот? Же болбосо кандай жардам керек сизге? Эмне муктаждык бар бүгүнкү күндө? Endi menga mana o'zimni mana nimam finans tomondan o'zim malimni sotib, anday mashinamni sotib, mana shu жұмысты qildim. Endi bu yoqqa bir 15 yil qilgan bo'lsam, endi finansiy tomondan обязательно jardam kerak. Жеңилдетилген кредиттер. Жеңилдетилген кредит, ошолор керек болса, алган болсак жакшы болот, бирок көпүрөөк бакабыз. Адис катары айтсаңыз, Арсланбапта балыктын канча түрүн өстүрүүгө мүмкүн экен? Арсланбапта форель, бельямур, сазан, карып, ошолорду өстүрсө болот экен. Биз балык менен дагы экономикабызды көтөрүпсөк болобу? Кандай дейт? Болот. Мен 100% айтсам, балык прибыль жакшы келтирет экен баары. Бул жерге 5000 дана алып келгенсиз? Ооба, 5000 дана алып келгенмин. Энди Кудай кааласа бу жакка иштемен кылган жана көл кылган болсом, энди 10000 дана алып деп ниет кылдым. Мына ушул көлдү даярдоого эгер сыр болбосо, канча расход кетти? Чыгым, жалпы чыгымдын баасы. Анткени балык багууга кызыккан кишилер үчүн балким ушул маалымат көбүрөөк көмөк болор. Мен şu kölді жасап, андай қылып, балықты әкеліп, жем, анау бардығыға 500.000 расход қылдым. 500.000. Мен ақшам 500.000 шықты, бардығы шықты. Енді Құда қаласа енді прибыл уже жақсы керіп. Демек пайдадасыз мындан болжап? Мындан бұяға пайдадамын енді, ооба. Мынакей, біз бүгін Құдай бұйырса, Арсланбап жергесіндегі жоғарыда айтқандай Рахман ағабыздың балык чарбасындабыз. Мындағы балықтардың көлемі қаншаға жетті деп Рахман ағабызға сурап жатсақ, мен ұққандан бір көрген жақшы, мен тұтпайын, өзіңіз тұтыңыз деп маған мынандай қайырмағын бере салды. Эми қандай балық түшөт? Бұл әлбетте бешенеден. Андықтан бисмилла дейлі дағы. Күшті оқшайды. Мынакей, шу дегенделе балықты қармау алып.
Мынакей, құрметті достар, Рахман ағабыздың балық чарбасындағы форельдерден орточо көлемі ушул окшойт, Бұл жолды 1 килограммдан тегерегинде. Asxana nima qadam tavolar bo'ladi, shu yerda qara nima mehmonlarga quvur beradi baliqdan. Демек, балықты мына ушул очоктарда кууруп даярдайсыз. Tayyorlab quvur beradi. Кой сойгучодагы мына ушул жерде. Бардык условия бар, газы бар, анау nimalar бар. Бардыгы бар. Бул здание эмне болгон здание? Жана сиз айткан русский баняңыз ушулбу? Анау баня, русский баня. Жүрүңүзчү, көрөлү. Урматтуу достор, мына ушундай тоонун башына эс алуучулар үчүн Рахман агабыз колдон келишинче шарттын түзүптүр. Мында орус банясы бар дейт. Рахман ага тааныштырыңыз. Мына раздевалка. Су соғук су толканы менен бакка неме болот, отту жака отун менен. От менен болот демек, а? От менен болот, ооба. Бул неме душу. Пар экен. Бул болсо кадимки пар. Пар. Ушул жерге эс алуучулардын жуунуп чыгышы үчүн 100 сом акы төлөйт, э? Ооба, 100 сом акы төлөйт. Полный неме кылып, ана да. Бул жагы После банядан кийин неме кылады, бул дамда турган жер. Банядан кийин Мана жерде зона отдых. ооба. Дем алып, эс алып. Бул кадимки жанагы туристтер үчүн мындай бир кызыктуу болсун деп атайын жерге даярдапсыздар да, э? Ооба. Жана стол кылбай. Жок, ошо столду көпүрө жактырбайт экен. Ошо туристтерге шундай кылып. Өткөн жылы канча турист келди? Өткөн жылы Черезден келди. Черезден, ооба. Черезден. Конок үйлөрүңүз дагы кайсыл жакта? Онан жакта бар. Мана жерде сөрүлөр бар. Атайын мындай тапчандар, э? Тапчандар бу алма, бана. Я береза, Россиядан алып келгенмин. Аккайыңды Россиядан алып келгенсиз. Ооба, Владивостокдан алып келгенмин буну. Урматтуу достор, мына бул өзүңүздөр көргөндөй бул аккайыңдар Владивостоктон атайын алып келип ушул жерге олтургуздур. Өсүүсү, жетилүүсү кандай болду бул дарактын? Жетилүүсү жакшы болду. 10 жыл болду, 8 жыл, 10 жыл болду. Эккенемге жакшы өстү, нормальный болду. Достор, дагы бир жолу эскерте кетели. Биздин каналга катталып, кызыктуу видеолорду көрүңүздөр. Эң кызыгы, сиз жакындарыңыз менен бул жайга келүүнү кааласаңыз, экрандагы телефонго чалып, кеңири маалымат алсаңыз болот. Эгер биздин видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыз.